Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, 120 долбоор уланат. Бүгүн биздин конокто жарандык активист Руслан Акматбек. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздүн социалдык баракчаңызда сиз могул акыркы мезгилде жүргүзүлүп аткан ротациялык райондук акимдерди алмаштыруу ротация боюнча сиздин көз карашыңыз буга болгон? Мен өзүмдүн баягы билдирүүлөрүмдү соц тармакта баягы жарандык позициям катары билдирип келем. Анткени мен бул өлкөнүн жаранымын, процесстерге болуп аткан нерселер, окуяларга кайдыгер карай албайм. Анткени өлкөбүздөгү болуп аткан нерселердин баары кандайдыр бир түрдө келечегибизге таасир этет. Биздин балдарыбыздын. Ошон үчүн кээ бир маанилүү маселе деп эсептеген нерселерме мен өзүмдүн позициямды билдирем. Биз жанагы октябрь окуяларынан бери канча ай өттү? 8 ай. Жакында 8 ай болду. 8 айда биз 3-чү революция болду. Ошондон бери көп нерсе күткөнбүз да. Макул ага чейин баягы референдум болду, шайлоо болду, конституциябыз алмашты. Акыры келип бийлик бир колдо топтолду. Макул, мындан кийин эми чоң өзгөрүүлөр болот деп күтүп атабыз да баарыбызчы. Жок дегенде азыркы учурдагы бийлик мурунку бийликтин каталарын кайталабайт деген үмүтүбүз бар да. Эч ким дароо жыйынтык күтпөй эле. Жыргап кетебиз, өнүгүп кетебиз деп эч ким тез бир жыйынтык күтпөй эле. Бирок баарыбыздын күткөнүбүз, өзгөчө мен муну аябай көп айтам, азыр бирдеме десең эле сын айтып атасың, убакыт бер деп атпайбы? Менин күткөнүм жаран катары. Бул бийлик ошол өнүгүү, өзгөрүү багытына түшсө экен. Ал жемишин качан берет, ал эми буюрсаны көрөт жүрүбүз. Бирок мени аябай түчөлткөн, аябай зээниге ийиткен нерсе, биз ошол өзгөрүү, өнүгүү жолуна түшкөн жокпуз. Биз мурунку каталарды эле кайталап келатабыз. Мисалы азыркы акимдердин ротациясы. Бул бир процесс, бул мурун эле жасалып келген. Ушуну жаңы бийлик ойлоп таап, мына эми ушул акимдердин ротациясы болду, укмуш бир реформа деп айтып атышат да. Бул аябай мындай эми кичине анча-мынча китеп окуган, анча-мынча ойлонгон киши үчүн бул эми аябай аянычтуу болот да. Биз дагы көп нерсе күткөнбүз да. Акимдердин ротациясы бул жанагы административдик аймактык реформа жүргүзүлмөйүн. Азыркы кадрдык саясаттын кебетесин көрүп атабыз. Андан кийин жалпы эле укуктук, соттук реформалар жүргүзүлмөйүн. Бул эч бир натыйжасын бербейт. Муну баарыбыз эле нече ирет күбө болдук. Мурунку бийликте эле областтардын жетекчилерин ротация кылып келген. Биздин күткөнүбүз чечкиндүү, анан мындай түп тамырдан реформалар да. Бирок азыркы бийликтен мүмкүн ушул кадамыдыр, алгачкы кадамы ушул акимдерден башталып аткандыр. Бизде биздин жаңы тарыхыбыз бир нерсени көрсөттү. Эч качан биз баягы борбордук бир башкаруу менен жыйынтыкка өнүгүүгө жеткен эмеспиз. Бизде байкасаңыз өлкөбүздөгү демилге кимге тиешелүү? Элге тиешелүү да. Өлкөбүздөгү өзгөрүүлөрдү ким кылат? Эл кылып атат. Борбордук бийлик жалгыз гана баягы өзүнүн бийлигин бекемдөө менен алек да. Биздин чиновниктер, мамлекеттик органдар, мамлекеттик кызматкерлер эмне үчүн иштейт? Тилекке каршы эл үчүн иштебейт. Булар отчеттуулук үчүн иштейт. Ак үйдүн директиваларын аткарыш үчүн иштейт. Эми ушундай фондо, ушундай шартта акимдердин бирдеме жасоосу канчалык мүмкүн? Биз тескерисинче азыр децентрализацияга барышыбыз керек. Биз ошол акимдерди керек болсо ошол жергиликтүү эл шайлап, ошол элге баягы отчет бере тургандай, элге өзүнүн ишмердүүлүгүн айтып бере тургандай кылышыбыз керек да. Себеби биз муну тарыхта көрбөдүкпү? Баарыбыз эле көрдүк. Бизде ошол эл качан гана баягы жоопкерчилик, биз эмне үчүн ушул революциялардын баарын жасадык? Бийликти элге кайтарып берели депчи. Мен шайлоо убагында аябай көп бир гана мен эмес, башка оппоненттерди эле шайлоого бараткан башка саясатчылар эле көп эмнени айтып өттү?
бийлик менен элдин ортосуна ажырам күчөп кетти. Бийликти элге кайтаруу убакыты келди депчи. Азыр биз аны кылбай атпайбызбы? Тескерисинче. Биз азыр эмне кылып атабыз? Баягы вертикаль бар го, бийликтин вертикаль. Ошону бекемдөө менен алек биз. Элдин бийликке болгон ишеними жоголуп баратат деп ойлойсузбу? Ал жоголуп баратат эмес, ал жок. Азырда жок. Азыр дагы жок. Азыр дагы жок. Мына өлкөбүздө, жаңы тарыхыбызда эң чоң зээндиге иткен баягы үрөйдү учурган окуяларды айталы. Пандемия. Пандемия. Мына шайлоо революция убагындагы сатып алуулар. Үчүнчү акыркысы Баткен окуясында. Мунун бул жеринде бийлик, мамлекеттик органдар кайсыл жеринде позитивдүү роль ойноду? Кайсыл жеринде мамлекет бийлик органдары баягы өлкөнү жарныңгырынан сууруп тартып кетти? Жок. Эл өзү, коом өзү мобилизация болуп, өзү демилгени колго алып, өзүн-өзү өлкөнү сактап калды. Борбордук бийлик эмне кылды? Жоголуп кетти. Жоопкерчиликтен коммуникацияга чыкпай койду. Баягы ушундай учурда бийликтен эмне күтүлөт? Биз бийликти эмнеге түзөбүз? Бизге кызмат кылсын, өлкөнү багыттасын, башкарсын, алдыга жылдырсын деп түзөбүз да, өнүктүрсүн деп. Бийлик эмне кылып атат? Бийлик ушундай учурларда жоголуп кетип атат. Тым-тырс. Анан эмне кылды? Бийлик ошол эле жарандык коом, бейөкмөт уюмдары, карапайым калк өзү чогулуп, демилгени колго алып, анан өлкөнү сактап калды. Анда бийликке эмне кереги бар? Шайлоонун алдында ошондой алешемдиктер дагы жүрдү. Натыйжада башаламандык болду, бийлик алмашты. Бирок ошол бийлик алмашкандан бери соц тармактарды караганда азыркы бийликке ишеним артып аткандардын саны көбүрөөк сезилип атат да. Сиз туура айтасыз. Баягы шайлоо болгондон кийин, тиги эме болгон, революция болгондон кийин, Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин элде бир үмүт жанданды. Кайра бир жаңылануу болду. Мына элдик президент, биздин күткөн президент, биз үмүттөнгөн президент келди, эми баары башкача болот деди. Андан бери мен айтып атпаймынбы, 8 ай өттү. Азыр мен жакында айт болду, ошол айылга барып келдим. Жөнөкөй катардагы карапайым калк менен сүйлөшүп, тууган урук менен сүйлөшкөндө, ошол жерде баары ушуну айтты да, үмүтүбүз аябай чоң болчу, бирок тилекке каршы азыркы жасап аткандар, ташталып аткан кадамдар бул үмүттү өчүрдү депчи. Эми ошол бийлик, ошол ресурсту, ошол ага тартууланган ишенимди, андан күтүлгөн үмүттү тилекке каршы колдоно алган жок да. Азыр деле соц тармакта баягы көбүнчө баягы тилекке каршы жанагы көбүнчө фейктер, ушул бийликти эмне кылса ээ чыгып, туураны да акты кара деп, караны ак деп кайра эле ошондой көрүнүп атат. Бирок жалпы турмушта да тилекке каршы мен жанагыдай бийликтин, элдин бийликке болгон укмуштуудай бир колдоосун көрө алган жокмун да. Сиз жеке көрө алган жоксуз. Мен жеке баамым ошондой да. Мен эмне үчүн айтып атам? Мен мына орто статистикалык Кыргызстандын жаранымын. Коомдук транспорт колдоном, эл менен аралашып жүрөм, жаштар менен көп сүйлөшөм, абалды көрүп атабыз. Баягы аймактарга чыгабыз. Мен өзүм сурамжылоо борборунда иштейм. Ошол сурамжылоодон деле көп нерсе чыгып атпайбы? Ошолордо элдин бийликке болгон ишеними аз экенин сиздердин сурамжылоо борбору тактап атабы? Биз азыр мындай болуп калган, сурамжылоодо саясат жөнүндө суроо сурасаң эл тажап калган. Эл жооп бергиси келбейт. Эл тескерисине кыжырданат. Анткени биз ушул күн тартибибизде ушул саясаттан бир аз тажадык. Баарыбыз эле тажадык да. Эл жакшы, жөнөкөй турмуштук нерселерди уккусу келип атат, көргүсү келип атат. Өзгөрүүнү көргүсү келип атат, өнүгүүсүнү көргүсү келип атат. Бирок баягы биз ушул саясаттан кайра эле чыкпай койдук да. Ошондо сиздердин сурамжылоо борборуңуздар эмнеге багытталган? Кандай максатты көздөп атат? Биздин сурамжылоо борборубуз эми социалдык, саясий, экономикалык маселелерге багытталган, ар кандай баягы буйртмалар болот, өнүктөштөр менен иштешебиз. Ошол жерде биз баягы калк менен, карапайым эл менен түздөн-түз эмебиз да, байланышыбыз бар. Сиз ошол эле мезгилде парламенттин ишмердүүлүгүнө да такай көз жүгүртүп, такай карап, ал жөнүндө да өзүңүздүн ойлоруңузду айтып келесиз да. Парламент мактанып келет, мына акыркы мезгилдерде биз аябагандай чоң саясий чечимдерди кабыл алдык, бир адамга жоопкерчиликти бердик деп. Деги эле булардын ишмердүүлүгү кандай? Эми
парламент эми бул азыр убакыт өтүп кетти, баарыбыз президенттик башкаруу менен жашай баштабадыкпы? Азыр бирок бир нерсени айтыш керек, парламенттик башкаруу биз өлкөбүз үчүн жакшы болчу. Эмнеге? Себеби 30 жылда биздин баардык президенттерибиз же качып жүрөт, же түрмөдө да, же элдин арасына чыга албай жүрөт. Биз бир кишинин башкаруусунун азабын тарттык, далай тарттык. Бир кишинин башкаруусу менен макул эмеспиз деп 3 жолу революция кылдык да. 2010 жылы кой бир кишинин башкаруусу болбойт экен, өзүм билемдик менен башкарып баары бир бийликтин табияты ошондой экен. Колго топтолгон бийликти эч кимге бергиси келбей эле өзүнүн билемдигин кыла берет экен да, өзү үчүн, кызыкчылык үчүн. Жанагы элита деп тегеректелген кландар үчүн, группалар үчүн. Анан болбойт экен, биз бир күчтүү парламент түзөлүү. Парламенттин эмнеси жакшы билесизби? Парламент бир гана мыйзам чыгаруучу орган эмес да. Парламенттин негизги функциясы бар, бул көзөмөл. Бул көзөмөл. Бул бийликтин жана бир кишинин өзүн билемдигине каршы көзөмөл болуп, өлкөдөгү чыгарылып аткан чечимдер, болуп аткан нерселер жок дегенде ачык айкын, кандайдыр бир деңгээлде ачык айкын өтөт. Анан биз муну билип турабыз, эмне болуп атат, эмне бүтүп атат. Парламент ошон үчүн жакшы болчу. Бирок биз шайлоодо кайра эле өзүбүздүн катабыздан жанагы парламентке жалаң эме баягы социалдык жоопкерчилиги аз болгон депутаттарды шайлап коюп, биз эмне кылдык? Биз бул парламентти жокко чыгардык да эми. Бирок парламентаризм өлкөдө биз ойлоп тапкан жокпуз да. Өлкөдө колдонулган бул бийликтин тең салмактуулугун камсыз кылган негизги орган болчу. Анан биз баягы депутаттарды жамандап атып, буга бирок себепкер болгон, эң чоң себепкер болгон президенттер да, биздин президенттер. Анткени алар бийликтин баарын өзүнө топтоп алып, укук коргоо органдарын өзүнө баш ийдирип алып, каалаганын кылып чалмай чалып, анан кимди жаман кылып көрсөтүп коюп атышты? Парламентти. Парламентте буга инструмент кылып берди. Азыркы парламенттагы легитимдүү парламент эмес. Азыркы парламентти бийлик эмнеге кармап атат? Каалаган чечимди чыгарыш үчүн кармап атат да. Эми буну айтыш үчүн бир эксперт болуунун деле кереги жок. Көрүнүп эле турган нерсе да. Ошон үчүн биз азыр парламентти жаңылабасак, мунун баягы түбү жок да. Жогорку кеңештин түзүлгөн комиссиясы мынакей кумторду элге өткөрөбүз деп мындай чоң тымак менен чыгып атат. Деги эле мунун түбү кандай болот? Эми ошол эле парламент 2017 жылы тиги эмеден жана мөңгүлөр боюнча деле макулдук берген да. Ошол эле парламенттик депутаттар жана келишимдерге тиешеси бар. Анан бүгүн алар баягы ыңгайлуу позицияны карманып, элдин маанайына карап туруп, бийликтин дагы каалоосун эске алып туруп, ушундай популисттик мындай жагымдуу бир чечимге барып атышат да. Бул элге жагымдуу чечим, бирок сот, эл аралык сот кандай кылып кабыл алат? Арбитраждык сотко берип атабыз. Кандай чечим чыгат? Ал азырынча белгисиз. Ал 28 күндөн 28 жылга чейин созулат экен деп атышат да. Ошондо бул элди алаксытуунун кандайдыр бир жолу эмеспи бул? Кумтөрдүн баягы жыйынын мен башынан аягына чейин ошол күнү көрүп чыктым да. Мен бир өзүм бир бүтүмгө келдим. Кумтөрдөгү жанагы кеткен каталар, түзүлгөн жанагы кыянаттык келишимдер, таланып тонолгону, жаратылышка болгон жанагыдай мамиле, мөңгүлөрдүн талкаланышы, мунун баарына акыры биз өзүбүз уруксат бериптирбиз. Өзүбүз. Бийликтегилер, мамлекеттик органдар, текшерүү органдары, биз өзүбүз жаман үйдү коногу бийлейт болуп, өзүбүз ошого уруксат берген үчүн талкаланды да. Ушунун баары мына бүгүнкү абалга келдик. 20га жакын комиссия текшериптир. Текшерип кайра эле уруксат бере берген. Келишимдердин баарын ким түзгөн? Биздин өкмөт түзгөн. Менин азыр коркконум, мисалы менин жеке позициямды сурасаңыз, Кумтөрдү мен жаап салуу тараптарымын. Себеби эч кандай кепилдик жок. Эртең биз бул Кумтөрдү иштете турган болсок, кайра эле барып туруп жанагы жаратылышка зыян бербей турганыбызды. Мунун пайдасынан зыяны көп болуп атпайбы? Ошон үчүн мен жанагы демилге көтөрүлүп атпайбы? Жаап эле сала алам көрөк. Жок дегенде жаратылышка зыян бербейбиз деп. Ошого мен тараптармын. Жок дегенде экологиялык катастрофанын алдын алабыз. Ошондо ушул жаап салуу демилгесин ушул партияда Бир Бол партиясынын лидери
Сулайманов көтөрдү эле. Сиз ошого макул экенсиз да? Мен макулмун, Алтынбек Сулаймановдун демилгесин мен колдойм. Себеби дегенде, мына бир жоромолдор менен эмес, факты менен баягы фактыларга таяныш керек да. Кумтөр ачылгандан бери мына көчөкү күнгө чейин биз алган пайдабыз белгилүү. Учураган зыяныбыз дагы белгилүү. Бул кантип башкарылганын дагы көрдүк. Кантип текшерилгенин дагы көрдүк. Мындан кимдер пайда тапканын дагы көрдүк. Көп нерсе көмүскө болуптур. Көп нерсе биздин улуттук кызыкчылыкка эмес, бирөөлөрдүн кызыкчылыгына иштептир да. Муну ким жасады? Муну өзүбүз жасадык. Кыргыз бийлиги жасады, жанагыдай мамлекеттик органдар. Мындан кийин андай болбойт деп ким кепилдик бере алат? Биздеги эң чоң ошол биздин трагедиябыз ошол атпайбы? Биз жанагы революцияларга дагы жанагыдай кандай деп айтсам, үч жолу бийликтин алмашуусуна дагы, элдин азыр жакыр жашаганына дагы, мисалы парламентаризмдин иштебей калганына дагы, ушу кыянаттыктын баарына өзүбүздүн эле арамзалыгыбыз себеп болуп атпайбы? Өзүбүздүн эле башкаруучуларыбыздын өз элине жасаган кыянаттыгы себеп болуп атпайбы? Бул кантип алмашып кетет? Мен ошонун кепилдигин көрө албай атам да. Эртеңден баштап бийлик алмашып, жок, мындан кийин мындай болбойт. Эртеңден баштап жаркын келечек болот деп эч ким айта албай атпайбы? Мына кыргызда өзү сөз бар. Алтын бар жерде чындык жок депчи. Мына бул жерде алтын, карандай алтын турат. Дагы деле болсо биздин өкмөт аны убактылуу болсо дагы башкарууну алды, сырттан башкарууну колуна алып отурат. Анан дале болсо бул өзүнө таланды кылып алышы мүмкүнбү? Биздин өкмөт аны. Же болбосо ушундай таланды кылууга биздин парламент чекит коюуга даремети жетеби биздин парламенттин? Азыркы саясий система менен буга кепилдик жок. Мен дайыма айтам, азыр дагы айтып келатам, биздин өлкөбүздөгү эң негизги көйгөй бул мамлекеттик түзүлүш. Бир киши чечет, бул кишини көзөмөлдөгөн башка өлкөлөрдөй эч ким жок. Башка өлкөлөрдө ким көзөмөлдөйт? Парламент көзөмөлдөйт, сот көзөмөлдөйт. Бизде эки гана инструментибиз бар. Жарандык коом, анан сөз эркиндиги. Башка бир инструментибиз жок. Азыр дагы ошол жарандык коомду дагы сөз эркиндиги дагы чектөөгө аракет кылып атышат. Эгер бул эки биздин баалуулугубуз чектеле турган болсо, эртең бул бийликтин өзүн билемдигин эч ким чектебейт. Биз Кумтөрдө эмне болуп кеткенин деле түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Билбей да калышыбыз мүмкүн. Мамлекеттик үлүшү бар компаниялардын эң чоң катасы, эң чоң мисалы могу Фуги башкарып атпайбы? Булар өзү башкарат, анан өзү текшерет, өзү жыйынтык чыгарат. Бул жерде кандай бир эме болушу мүмкүн да? Адилеттик болушу мүмкүн. Бул жерде сөзсүз түрдө мындай көз карандысыз, компетенттүү бир орган болуш керек. Акты ак, караны кара дей турган. Азыркы түзүлүштө бардык нерсе президенттин колунда болгондон кийин мындай бир саясий институт жок. Бирок мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча президент жарлыкка кол койду. Кол койду. Сиз муну колдойсузбу? Мен менчиктештирүүсүн колдойм. Бирок менчиктештирүү дегенде элечи бизде эки ката бар да. Биринчи ката биздин карапайым калк баягы мамлекеттик десе эле ойлой берет да, бул жакшы болот депчи. Мамлекет кандай менеджер экенин көрсөтпөдү. Бир дагы ийгиликтүү мамлекет башкарган долбоор айта албайбыз. Компания айта албайбыз. Көбү банкроттукка калды да. Экинчи бир катада менчиктештиргенде биз муну 30 жылдык тарыхта көрдүк. Мамлекет өзү менчиктештирип келди. Азыр кээ бир тобокелчиликтер айтып атпайбы? Менчиктештирилсе эртең кайра эле анын мунун таанышы, жакындар, президентке жакын болгондор, бийликтин тегерегиндегилер менчиктештирип алат. Толук мүмкүн. 30 жылда биз муну көрдүк. Бул жерде эмне кылыш керек? Биз эл аралык бир консалтинг компаниясын чакырып, ошол компанияга бул менчиктештирүү жараянын тапшырышыбыз керек. Алар тандайт, профилин сактап, андан ары ишмердин улантуу боюнча, анан булар көзөмөлдөйт. Анан бул процесс ачык айкын өтөт. Бизде бүт менчиктештирүү процесстери тилекке каршы жеңичинен өтүп келген. Баягы болгону болду, боёганды деп биз анан кийин эле билип калат элек, көрсө бул ишкана буга өтүп кеттир, тиги өтүп кеттир деп таң калып жатып калчу эмес белек.
ашып кетсе 1-2 күн нааразычылык билдиребиз, анан ошо менен маселе жабылат. Ошондуктан эгер биз экинчи менчиктештирүү мына процесси баштала турган болсо, мурунку катаны кайталабаш үчүн мамлекеттик орган же бийлик өзү менчиктештирбеш керек. Бул биз ойлоп тапкан бир эме эмес, жаңылык эмес, бул дүйнөнүн колдонгон. Эл аралык репутациясы таза бир консалтинг компаниясы чакырып келип, ошол тандоо жүргүзүп, андан ары дагы көзөмөлдөп иштеп атабы, андан ары салык төлөп атабы, иш орундарды түзүп атабы деген максат менен бул процессти бизге өткөрүп бериш керек. Эгер биз муну жасай турган болсок, мурункудай эле болот. Анда президенттин жарлыгын парламент колдоп берген, ушул колдоо менен жакшы натыйжа көрсөтө алыптыр да. Жок, бул жерде бул менчиктештирүү деле мына эмеге салыштырсаңар болот да. Биз негизи туура нерсе жасап атпайбызбы? Шайлоо өткөрүп атабыз, парламенттик шайлоо. Бүт революциялар эмненин айынан келген? Адилетсиз шайлоонун айынан келген. Биз шайлоо өткөрүп атабыз, абдан туура. Бирок деген шайлоонун ыкмасы кандай болуп атат? Биз бүт баягы туура максаттарды коюп, анан ыкмасын туура эмес жасап атабыз да. Өзгөчө экономикада. Жалаңнай процесстер менен алек болуп атабыз да. Мен жана кайра-кайра айтканым себебичи, бийликтин бир колго топтолгону эмне үчүн аябай кооптуу? Себеби дегенде бийликтин бир колго топтолгону бийликтин тең салмактуулугу камсыз кылынбайт, анан укуктун үстөмдүгү камсыз кылынбайт. Биз бүгүн укук камсыздалбаган өлкөдө жашайбыз. Биз бүгүн эмнеге коррупцияга аралашабыз? Мына жөнөкөй турмуштук категорияда. Мисалы мен эмнеге коррупцияга аралашышым мүмкүн? Мисалы мен төлөт үйүнө барганда, мен корком, мага жакшы сервис бербей коюшу мүмкүн мамлекеттик төрөткана. Ошон үчүн аны шыктандырам. Бүгүн ишкерлер эмнеге коррупцияга аралашып атат? Себеби дегенде биздин өлкөдө укук коргоо органы менен мамлекеттик органдын өкүлүнүн өзүн билемдигинен эч кимдин кепилдиги жок. Эртең кысып коюшу мүмкүн, эртең камап коюшу мүмкүн, эртең акчасын төлөбөй коюшу мүмкүн. Мына бул мисалы ишкерлердин, мен ишкерлер менен көп сүйлөшөм, эч бир ишкер мамлекеттик орган менен иш кылгысы келбейт. Эми сиз элестетип атсаңыз бир өлкөнү элестетсеңиз, өзүнүн өкмөтү менен, өзүнүн өлкөсүнүн өкүлү менен иш кылгысы келбейт, ишенбейт себеби. Аябай кызыктуу нерсе да. Башка өлкөлөрдө тескерисинче бул партнердук мамиле түзүп, ошол салыктан өзүнүн ишкерди пайдаландырганга аракет кылышат. Албетте бул мамлекеттин өзүнүн ишкерлерин колдобой атканы, ошонун коопсуздугун сактап бере жатпагандыгы, бере албай аткандыгы. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Албетте аябай өкүнүчтүү нерсе. Жанагы сиз башында интервьюнун башында айтпадыңызбы, ишеним дегенчи. Ошо ишенимдин жоктугу да биз бүгүн мына сотко ишенбейбиз. Укук коргоо органына ишенбейбиз. Жанагы мындай жөнөкөй эле турмушта көп айтылат го, больница менен милициядан Кудай сактасын деп. Эми бул нормалдуу нерсе эмес да. Сени коргой турган милициядан, өзүңдүн милицияңдан, анан сен Кудай сактасын бирдеме болуп бара турган больницаңдан Кудай сактасын деп жашайсың да. Барбай калайын деп. Тескерисинче сен өзүңдү аманат катары ошолорго тапшырышың керек да. Таң калыштуу, Шайлоо демекчи, сиз шайлоо жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү азыр эле? Шайлоого чындап эле баардык укмушуудай убадаларды берип келишкен, бул убакка чейин деле партиялар келип жүрөт. Баягы 30 жылда мурда эле берген убадасын кайталап эле келе жатышат. Бирок ошонун аткарылбай калышына эмне себеп? Ооба, аябай кызыктуу суроо. Биз эми баягы мына акыркы шайлоону алалы, президенттик шайлоону деле алалы, канча убада аткарылды? Мисалы, буга чейинки парламенттик шайлоолор өттү, канчасы аткарылбай калды. Эми бул жерде бизде өлкөдө ушундай бир жагдай болуп калган, бир нерсе качан чечилет? Резонанстуу абалга келгенде чечилет. Бул аябай чоң мындай комплекстүү эме суроо да. Мунун эң биринчи себеби биздин өлкөдө саясий анан экономикалык институттар иштебей калган. Иштебейт. Мамлекет бүгүнкү күндө түзүмдөр мындай өзүнүн функциясын аткарбай калган. Ушундай бул жанагы каражаттын жоктугуна шылташат бирок көбүнчө, бирок андай эмес. Анткени бизде
жанагы мамлекеттик түзүлүштү башынан өзгөртүш керек. Силер ойлосоңор, мына могу саламаттык сактоо министри 84 депутат муну ишеним көрсөтпөй муну ишеним көрсөткөн жок, кызматтан алынды, бирок аны жыйынга да чакыра албай атышат. Мектептин директорлорун бүгүн эч ким алмаштыра албайт экен. Элестетсеңиз, мен аябай кызыктуу бир окуяга туш болгом. Автокырсыкка кабылып, анан гайын чакырса гай келбей койгон. Эми өзүңөр эле чечип алгачы депчи. Биз бүгүн өлкөдө жакшы нерселердин баарын сырттан алган аракет кылабыз, же менчиктен алган аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо балабызды менчик мектепке беребиз. Мүмкүн болсо менчик бейтапканага барган аракет кылабыз. Билимди сырттан деп балабызды сыртка жибергенге аракет кылабыз. Сыртта жакшы акча бар экен деп сырттан акча тапканга аракет кылабыз да. Өлкөнүн ичинде бир мындай орусча айтканда бир видимость бар да. Атрибуттар бар. Президент бар, парламент бар, мамлекеттик органдар бар. Бирок бирөө да иштебейт. Баары иштебейт. Анткени мамлекеттик органдардын башына өткөндүн баары ошол ээлеген кызматын жеке менчикке айландырып алган. Бүгүн коррупция мамлекеттик кызматкерлердин киреше булагы болгону эч кимге сыр эмес. Ал жерге барып аткандагы кандайдыр бир эсептер менен барып атышат. Ал дагы эч кимге сыр эмес. Мамлекеттик кызматтын өзү бизнес болуп калды дегенге ошондой эле болуп калбадыбы тилекке каршы. Тилекке муну айтып атат. Мисалы, могу жаңы келген бийликтинчи, мен коррупция менен күрөшүн ушума аябай мындай журналисттер көп сураганан, биз баягы бирөө камалганда, бир резонанстуу бир фамилия өткөндө эстеп анан талкуулап атпайбызбы? Эң кызыктуу нерсеси мындай болуп атат да. Коррупция биздин эң чоң көйгөйүбүз. Биздин балким Кыргыздын түбүнө жете турган, мамлекеттүүлүгүбүздүн түбүнө жете турган эң чоң көйгөй. Бирок биз муну менен күрөшпөйбүз. Чын эле күрөшпөйбүз. Канчалык декларативдүү түрдө көп нерсе айтсак, программа кабыл алабыз, стратегия алабыз, бирок чынында келгенде күрөшпөйбүз. Күрөшүү андай болбойт да. Күрөшүү камоодо зарыл, бирок чын ниети менен ыкластуу түрдө күрөшөм деген бийлик эмне кылат? Коррупцияга түрткөн шарттарды жок кылат. Ошого себеп болгон факторлорду жокко чыгарат. Биз барбы бүгүн? Жок. Бүгүнкү күндө таанышың болбосо мамлекеттик органдын кызматын сапаттуу алуу мүмкүн эмес. Эми ушундай шартта саясатчылардын айтканын ишке ашуусу канчалык мүмкүн? Ушул сөздөрүңүздөн улам мен бул суроону бербей коюуга болбой калып атат. Анткени муну көрөрмандар да күтүп атат болуш керек. Мына коррупция менен күрөшүүнү сиз шайлоого аттанганда бир бол партиясы менен аттандыңызда, дал ушул партияда ушул коррупционерлер, качып кеткендер, кылмышкерлер деп иш козголгондор ушул партияда көп эле да. Эмне себептен ушул партияны тандап, ушул партия менен бардыңыз шайлоого? Ушул шайлоо убагында менин эң көп мага берилген суроо ушул суроо болду да. Башка партия таппай калдыңбы? Эмнеге ушуга бардың? Эмнеге ушул лидердин аркасынан эрчидің депчи? Эң эле биринчи буга таасир болгон лидердин өзү болгон, Алтынбек Сулайманов. Анткени бул киши менен мен бир моменттүү түрдө мындай бир жолу эле макул саясатка кеттик, шайлоого катышабыз деген жокпуз. Алтынбек Сулайманов менен 7 айдай сүйлөштүк, жолуктук. Анан мен бул кишиде баягы мурунку өтмүшүн мен билет болчумун. Бирок мен бул кишиде салыштырмалуу түрдө башка саясатчыларга караганда жаңылык ачык экенин. Анан чын эле Кыргызстанды өзгөртүүгө белсенип жатканын, ниети ошол багытта экенин мен көрдүм. Анан бул киши чын эле команданы топтоду. Жанагыдай бир жаштарды, жаратман жаштарды, буга чейин саясатка, коррупцияга аралашпаган жаштардын баарын топтоп бир команда түздү. Анан мен биринчи мени чакырганда эле мен айткам, Алтынбек байке, менин акчам жок. Жада калса менин добушум дагы жок. Мен айыл апам менен катышпай койгом. Мен добушты эле ала албайт болушум керек деп десем, сенин акчаң дагы кереги жок, добушуң дагы кереги жок. Биз барганда өзгөртөбүз. Буюрса барсак, эл тандоо жасса, биз өзгөртөбүз деп ошого ишендире алды да. Анан бул Алтынбек байке баягы келгенде ошол команда менен
чын эле бир өзгөртүүлөргө себеп боло турганыбызды бизге ынандырды. Анан жанагы шайлоонун түйшүгүнүн көбүнү ушул баягы сен мынча акча төлөсөң анан сага момунча орунда беребиз деген нерсени мен мындан уккан жокмун. Андай нерсе айткан жок. Мен ал киши мындай ошол баягы баалуулуктардын негизинде бир команда түптөп ошол шайлоого аттандык да, мен лидерге анан командага ишендим. Ошол себептен кошулуп баргансыз. Ошол себептен кошулуп бардым. Бушайман эмесмин. Мен ал себеби деген саясатка баргандан мурун мен өзүмдүн элимди, өлкөмдү тааныйт экенм дегем. Көрсө тааныбайт экенм. Такыр башкача баягы мындай үстүртөн эле көп нерселерди баам жүргүзүп береткенбиз да. Шайлоого барганда, жана шайлоочулар менен түздөн түз жолукканда, саясий платформаңды айтып баштаганда өлкөнүн чыныгы проблемаларын, анан элдин жашоосуну, элдин күткөнүн көрдүм да. Бул Бир Бол партиясы мурунку 15-жылы 6-чакырылышка келе жатканда айтты эле да, биз кесипкөйлөрдөн куралган команда болуп келатабыз, бардыгын башка маселелерди башкача чечебиз депчи. Анан кайра 7-созывга келгенде ошонун бардыгы жок болуп кетти да. Сиз айтмакчы, бардыгы жаңы курамга келди, алардан биз отчет сурай албай калдык да. Деги эле ушул бир партия менен жүрүп, бир программа, бир идеянын негизинде жүргөн деги эле биздин саясатчылар калбай калган өңдүү да. Эми алар деле ошол парламент деле, азыркы президент деле, бийлик деле негизи биздин күзгүбүз да. Баягы сүт кандай болсо каймак ошондой болот дегендей. Биз баягы чимкириктеп, парламентти баягы ооз келген жаман сөздөр менен сөгүп атпайбызбы? Анан бирок биз өзүбүз биринчи өзүбүзгө сурашыбыз керек. Биз буларды биз шайладык да. Добушту өзүбүз саттык да. Өзүбүз алдандык да. Анан ошон үчүн эң оолу өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек. Анан эми экинчи маселе бул жанагы парламентаризмдин орнобой калганына, саясий партиялардын түптөлбөй калганына, өлкөдөгү саясий плюрализмдин болбой калганына, саясий талаанын тазаланышына буга эң эле биринчи президент, биздин президенттер күнөөлүү. Анткени булар жеке өзүнүн гана кызыкчылыгын, жеке өзүнүн гана бийлигин тактысын ойлоп, калган нерселерге уруксаат берген жок да. Бирок ошол эле мезгилде парламенттик кабыл алып, парламенттик башкаруу системасында иш жүргүзүп атабыз деп 120 депутат ошол жерде отуруп, алардын да кайсы бир деңгээлде моралдык күнөөлөрү бар го. Сөзсүз түрдө алар жетеленме болуп кете бербеш керек эле. Албетте, ал жерде парламенттагы ооба бир характерине, бир принципини көрсөтүш керек болчу. Аларда да чоң күнөө бар. Жок дегенде мисалы мен ойлогом тарап кетет го деп. Андай да болгон жок. Бул жерде ошол биздеги жанагы саясий маданият, анан биздеги эң чоң балким көйгөйүбүз ушул сот менен укук коргоо органдарынын бир өлкөбүздө мындай жазаланбай турган, эчтекеге жооп беребей турган, жоопкерчилиги жок бирок колунан баары келген органдарга айланганы да. Ошо сиз айтмакчы, укук коргоо органдары демекчи бир мезгилде сындап чыктыңыз эле, бир кландын укугун коргоп гана иштеп атат. Учурда өзгөрүү барбы? Учурда укук коргоо органдары кайра эле бир кишинин, ак үйдүн эле кызыкчылыгын коргойт. Бизде көп айтабыз го, бийликтин булагы эл депчи. Бийликтин булагы эл эмес. Бийликтин булагы бизде ГКНБ менен Ген прокуратура. Муну бир гана мен эмес, анын баары эле айтып келет. Бул жашыруун деле эмес. Парламенттин эң корккон орган да ушу эки орган. Сүйлөшүп атканда кантип сүйлөшөт байкасаңыз, президент менен анан Ген прокуратура ГКНБ менен. Анткени бизде баягы булар чын эле көп нерсени чектеп, көп нерсени баягы кылып коюшу мүмкүн, камап атат, мисалы саясий оппоненттер 30 жылда болуп келген. Ошондуктан бул эки тармак реформаланмайын, эки тармактын баягы көзөмөл бар экен сезмейин, бир гана кишиге эмес, парламентке көзөмөл, элге көзөмөл экен сезмейин,
жоопкерчиликти алмайын Кыргызстандагы саясий жашоо ушулдукта эле кете берет. Ушул багытта эле кете берет. Парламенттегилердин эң чоң жакшы өздөштүргөн сабагы алардын тагдыры элге байланыштуу эмес. Алардын тагдыры, ар бир депутаттын тагдыры президенттин оозунан чыга турган сөзгө байланыштуу. Ал аны кантип камсыз кылып атат? Ал аны жанагы укук коргоо органдарын көрсөтүп, мына көрдүңбү деп сестентип аткан ошолор аркылуу көзөмөлгө алганы муну абдан жакшы билишет. Ошондуктан булар президенттин каалаган жарлыгын, каалаган демилгесини көрсөтүп коюп, анан эртең абалы өзгөрүп кетсе, ыңгай келсе, башка жерде эле сүйлөп кое бергени нормалдуу бир эмеге келип калды да. Сөз эркиндиги демекчи, сиз бул жаатта да көп өзүңүздүн ойлоруңузду айтып келе жатасыз. Деги эле сөз эркиндиги барбы бизде? Бизде сөз эркиндиги жок. Салыштырмалуу бар. Мен эмнеге муну айтып атам? Өткөндө бир ишкер мага мынтип айтат да, мен сиздин постторуңузга аябай лайк баскым келет дейт, бирок лайк баскандан корком дейт. Анткени муну көрдүңүзбү? Айткандан, кошулгандан, пикир билдиргенден эмес, лайк баскандан корком дейт. Себеби эртең дейт, менин башыма келе тургандарды мен билем дейт. Ошол эле мына парламенттеги депутаттар, канча депутат өзүнүн пикирин ачык эркин айта алат? Канча саясатчы эртең мага эчтеке болбойт деп өзүнүн позициясын эркин билдирип жүрүп алат? Анткени көрүп атпайбызбы эмне менен бүтүп атат? Мисалы, эң коркунучтуу нерсе ошол булар бирдеме болгондо дагы өзүнүн таламын талашып же укугун коргоп үчүн сотко да кайрыла албайт. Соттор дагы кандай чечим чыгара турганын алар абдан жакшы билишет. Эми бул жерде сөз эркиндиги бар деп айтыш албетте чөлкөмдө, аймакта салыштырмалуу биз демократиялуу, ачык айкын өлкөбүз, бирок биздин жоготууларыбызды, биздин трагедиябызды, биздин жанагы тарыхыбызды эске алганда биз кайра ушул каттарды кайталап атабыз. Эми чын жүрөктөн мен мисалы жеке позиция, мен Кыргызстанда сөз эркиндиги жок. Мүмкүн сиз экөөбүздүн ушинтип ачык айкын сүйлөшүп атканыбыздын өзү сөздүн эркиндигидир. Мен айтып атпаймынбы, салыштырмалуу түрдө бар. Салыштырмалуу түрдө бар, аны жокко чыгара албайбыз. Бул дагы эмне үчүн бар? Бул дагы жарандык коом болгон үчүн бар. Жарандык коом демекчи, мына бейөкмөт уюмдарга жакында көзөмөл жүргүзүү боюнча мыйзам долбоору каралып атат. Оюңуз? Жарандык коом эми менче мен ушуга аябай таң кала берем да. Биздин өлкөбүздө газ жок, нефть жок, ресурс жок да. Биздин өлкөбүздүн жалгыз гана баалуулугу ушул элдин күчү, элдин демилгеси да, элдин аракети. Эмне үчүн ишкерлерге демократия маанилүү? Себеби дегенде ишкерлер эркиндикке ээ болот. Эртең келип бирөө басып албайт, эртең бирөө бизнесин тартып албайт, бирдеме болсо көйгөйүн айтып чыга алат да, мисалычы. Ошон үчүн демократия маанилүү. Бизде болгон жакыр, ресурсу жок өлкөлөрдө сөз эркиндиги, жарандык коом деген нерселер абдан маанилүү. Анткени өнүгүүнү ушулар гана камсыз кылат. Мына биздин азыр отурабыз, мына жакшы бир эмеде отурабыз, бизнес борбордо отурабыз. Бул жакшы жаңылык да. Муну ким жасады? Мамлекет жасадыбы? Бийлик жасадыбы? Жок. Жеке демилген. Биздин барып аткан ресторан, кафе, колдонуп аткан кызматтар жакшы, баары кимдин демилгеси, кимдин аракети менен жасалып атат? Жеке демилге, жеке сектор. Анан ушун үчүн жарандык коом, бизнестин эркиндиги, экономикалык эркиндик деген жөнөкөй эле курулай сөздөр эмес. Биз өлкө үчүн муну аябай сактап аракет кылышыбыз керек. Себеби биздин бюджет эмнеден толот? Биздин бюджет салыктан толот эң биринчи. Салыкты ким төлөйт? Ишкерлер төлөйт. Ошон үчүн биз азыр ишкерлерди камабашыбыз керек. Ооба ишкер ката кетирет, кемчилик кылат. Бирок ошо кемчиликке түрткөн шарттарды биз жокко чыгарышыбыз керек. Мен ушуну аябай таң калам да. Байкайсызбы? Чиновниктер өлкөнүн өнүгүүсү жөнүндө же каражатты табуу жөнүндө айта баштаганда, экономиканы өнүктүрөбүз дегенде, дароо айткандары эмне айтат? Карыз, тышкы жардам, кредит ал бул дейт. Бирок эч качан биздин ишкерлердин, орто жана чакан ишкерлердин салыгы менен биз мына момча ишкана түзүп, момча иш орду түзүп, биз эртең салыктарды көбөйтөбүз дебейт.
Биздин чиновниктер, мамлекеттик кызматкер тилекке каршы өзлөрүнүн салыктын айынан жашап атканын деле билбейт болуш керек. Алар ойлойт да акча асмандан жаап атат депчи. Мен ушинтип эле ойлой берем. Анткени билгенде, салыкка маани бергенде ишкерлерге мындай мамиле болмок эмес. Мына пандемия болду. Канчалык революция болду. Ишкерлердин абалын бирөө сурап койдубу? Ишкерлерге бирөө жардам бердиби? Башка өлкөлөрдөй болуп жардам берген жок. Ушул ишкерлерди колдоо боюнча дегеле бир кайсы өлкөдөн үлгү алсак болот? Ишкерлерди колдоо боюнча кошуна Казакстандан үлгү алсак болот. Мисалы, эми алыс барбайлы. Албетте Европа өлкөлөрү эң биз үчүн идеалдуу өлкөлөр, бирок ага эми түшүнүктүү жете албайбыз, бирок жуктун кошуна Казакстан. Мисалы биз казак коллегалар менен аябай көп кездешип калчубуз. Мен муну ишкерлик жаатында иштеп атканда мамлекет окутат. Мамлекет сыртка чыгарат. Мамлекет каражат берет. Мамлекет жанагыдай бири-бири менен табыштырат. Мамлекет алардын кызыкчылыгын коргойт да. Бизде эми сен ишкер болуп, ишкана ачсаң күнөөлүүсүң да. Эртеңки күнү Текшерүү, анан мындай салык органдарында мындай бир көз караш бар. Иштей албай атасың, жап. Биз бүгүнкү күнү салык төлөп аткан, иш орундарын камсыздап аткан, социалдык маселелерди чечип аткан өзгөчө аймактарда ишкерлер, орто жана чакан ишканалар. Биз эч ушул 30 жылдын ичинде өзүбүздүн ресурстарыбызга, өзүбүздүн өнүгүү динамикабызга таянган үйрөнө албай койдук да. Биздин проблемабызды бизден башка чече турган эч ким жок. Туура айтасыз, ошонун баардыгын биздин кадрлар, сабаттуу кадрлар, чыныгы адискөй, кесипкөй кадрлар чечиш керек, Баамдаш керек да. Эми биздеги болуп аткан каталардын эң чоң балким биздин могу 3 революциядан жыйынтыгын бербегени, биз кайра эле президентке баягы эме кылып атканыбыздын үмүт, жалгыз бир кишиге үмүт артып атканыбыздын себеби биз эч качан бир кишини өзгөчө бийлик, бир кишинин бакубаттуулугуну, бир кишинин турмушуну, бир кишинин кызыкчылыгын, бир кишинин бактыны мындай эң негизги маселе катары караган жок да. Биз дедик, биз идеология дедик, стратегия дедик, программа дедик, андан кийин ар кандай нерселердин баарын айттык, тарых дедик, мекенчилдик дедик, бирок биз бир кишинин бакубаттуулугун эч качан биринчи орунга койгон жокпуз. Болуп аткан процесстерге, окуяларга, чыгарып аткан чечимдерге бир кишинин бактылуулугунун призмасынан караган жокпуз да. Эң чоң трагедиябыз ушул. Биз кишилерди ресурс катары карадык. Колдонобуз. Ооба, шайлоодо керек. Шайлоодо добуш бериш керек. Аны сындабаш керек, каршы чыкпаш керек, колдоп туруш керек. Бүттү да. Шайлоо демекчи, күздө өзүңүз шайлоого барасызбы, парламенттик? Жок, барбайм. Себеби мунун бир мотивация бар болчу. Шайлоого барып, Алтынбек байке айткандай бирдеме өзгөртөбүз, чечебиз деген азыр жок. Азыркы конституциянын негизинде бул парламент эч нерсе болбой калды да, сиздин түшүнүгүздө. Эми бул парламент мындай формалдуу бир орган болот. Баарын президент чечет. Парламент мындай мына бул комнатада мындай стол туруш керек го. Стол туруш керек. Ошондой эле свет болуш керек дегендей элегет да. Так ошондон улам сиз парламентке шайлоого барбайсыз. Шайлоого барбайм, жок. Так ушундан улам. Мен билесизби, бул мисалы мен депутат болуу чечимич мен үчүн аябай оңойго турган жок да. Шайлоого аттануу маселеси. Мен аябай көп кеңештим. Себеби дегенде мен эсимде мен депутатка Алтынбек байке менен сүйлөшүү жүргүзүп атканда үйгө келип анан кеңешесиң да. Анан келинчегим менен кеңештим, анан келинчегим ушундай мен шайлоого чакырып атышат, талапкер болоюн, кандай дейсиң десем, биринчи суроосу эме болду да. Мен көп нерсе күткөм, мунун реакциясы, бирок зарплатасы канча экен дейт да. Ошондой категорияда жашаган жөнөкөй жаранмын да. Анан мен үчүн бул депутат болуу маселеси эмес болчу. Чын эле мен барып миссиямды аткарып, билген билимимди, кичинекей тажрыйбамды колдонуп бир жакшылыктарга өзгөрүүгө себеп болоюн деп барам. Азыр эми барганын биринчиден ага шартым жок, экинчиден барганда деле өзгөртө албайсыз. Ал жерде мындай фигура болуп, жана огородко эмени коюп коет го. Тиги куш келбесин, чымчык эме кылбасын деп бир. Каракчы. Ошондой болгум келбей атат да.
Мен ошондой болгум келбей атат. Менин ээ болгон балким жалгыз нерсем бул репутация, балким мен аны эми азыр кандай сөздөр менен айтып атат депутаттарды эми элестетсеңиз анан ошон үчүн мен ишенбей турам да, мен ошол жерге барып бирдеме жасай ала турганыма. Эмне менен алек болосуз эми? Эми аман эсен болсок өзүмдүн жеке жөнөкөй баягы эл катары эле оокат менен эле болуп, анан албетте мен үчүн жарандык коомдун бир бөлүгү катары анан ушундай коомдук процесстерге катышып жаран катары позициямды билдирүү бул мен үчүн маанилүү. Ушуну улантам ушул багытта. Эртең эле шарт катаал болуп кетпесе. Рахмат сизге ачык, айкын, жакшынакай маек куруп бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн жарандык активист Руслан Акматбек болду. Биз менен болуңуздар, саламатта болуңуздар.